Hormatlı kollegalar, bir жақшы адам өзünün өткен ömrüne sarayşep salып oturup mындай деген eкен da. Атаңдын көрі өмірдүн көбі кетip азы қалды, жаштықтын жашы кетip сазы қалды деп. Анысыңарындай биздин чакырылыштындагы мөөнөтүнүн көбі кетip азы қалды. Ар бир парламент өзүнүн ишмердигинде тарыхта өзүнүн аты менен калып атат. Биздин чакырылыштагы парламент тарыхта чамасы өзүнүн коллегаларын салып берген жанагыл укук коргоо күч органдарына салып берген парламент катары элдин эсинде калат окшойбуз. Менин айтайын дегеним, мына азыр эле биздин коллегабыз жөнүндө маселе көтөрүлүп кетти. Ал бир экинчиси, мынакей бүгүнкү күндө ошол коллеганын жактоочулары, башкача айтканда Ахматбек Келдибековдун шайлоочулары Ош Эркаштам стратегиялык жолун бууп, талаптарын коюп отурат. Ошто андан башка дагы курчуган маселе бар. Газ жок. Электр энергиясы көп жерге жетпейт. Бүгүнкү күндө газы дагы жок, свети дагы жок. Тамакты очоко жасап, эшикте от жагып отургандар андан көп. Бир нерсе баштарса, маселе үстүнө үйүлүп отура берет. Мына азыр мага ошол Ахматбек Келдибековдун жактоочуларынан телефон менен кайрылуу келип түшүп атат. Бизге дейт, Оштогу газ жок деп, газды талап кылган жактоочулар дагы келип кошулуп отурат деп. Ошон үчүн мына аким дагы мага звонит этти. Айтат, эл депутаты катары, эже ушу бир аксакалдарды дагы жөнөтөйүн. Кирчү жерге кирип, ушу элдин талабын айтсын, ушуну бир оң жагына чечип бергилечи деп. Бүгүнкү элдин талабы Келдибековду подпискага гана чыгарып кой деп атат. Ахматбек Келдибековдун оорусуна карабай, мына Жумабеков Сабыр Артысбекович биздин урматтуу профессор айтып атат. Ахматбек Келдибековичти тез аранын ичинде чет өлкөгө дарыланууга, кайрадан операция жасоого жөнөтүш керек деп атат. Ага карабастан заключение чыкса да судмед экспертизаны Ахматбек Келдибековичке мүмкүнчүлүк бербей койду башкы прокуратура. Бул деген сөз пытка деп коет. Буну просто кордуктоо. Буну ушундай экс-спикерди, жогорку кеңешинин төрагасын шылдыңдоо. Ал деген сөз Кыргызстандын бүт шайлоочуларын шылдыңдоо деген сөз. Башкы прокуратура кичине ойлонуш керек. Республикада абал оор. Бир чет электр энергияны кымбаттатабыз деп элди дүбүрткө салып алды. Министерство энергетика. Газ жок. Газы $1 сатып ийип туруп мына. Жашасаң жаша, жашабасаң өлүп кал дегендей мамиле кылып атат. Үчүнчүсү аз келгенсип суусу жок. Энергетикага байланыштуу насос менен Ош шаарында. Балдары кока-кола ичип, фанта ичип ичүүгө отурат. Как будто ушул маселе өзү менен өзү чечилип кала тургандай мамиле түзүлүп атат. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, мындай болуп бара бере турган болсоңор, эл өзүнүн сөзүн айтат. Азыр башкы прокуратуранын жасаган мыйзамсыз кадамдары үчүн дагы бир чоң чырга алып келип койбогула деп айтып атам. Бирөө атайын Кыргызстанда тополоң болсун деген аракетти жасап аткан ачыктан ачык билинип калды. Ошого жол бербей койсок, мына Ахматбек Келдибековдун тегерегинде анын оорусу боюнча заключение чыкты. Болбойт, бул чет мамлекетке барып дарылансын деп. Эми Батукаевка адвокат болгон прокурор бүгүн ошону кармап отурган элдин кыжырын өтө терс жагына буруп наразылыктарды күчөтүп аткан учуру болуп атпайбы? Ошонун кесепетине чыгып атышат да элдер. Мага да кайрылып чыгышты. Жердештерибиз, урматтуу Исмаил Сакыш, аксакал элеңиз, айтпайсызбы, токтотпойсузбу деп. Муну азыр колго алып, үй камагына чыгарып койбосо, иш оңго чыкпайт. Ага толук негиз бар. Мен ушуну атайын кайрылып өзүңүз сүйлөшүп коюңуз, урматтуу президент менен. Ал менин оюмча туура чечимге келет деген менин ишеним бар.